ушул концертти коем деп даярданып баштаганыма 1 ай болду да. 1 айдан бери концерт коюнда даярданганда мен 2 кичинекей кызым бар. Алар дагы мен атам концертинде ырдайм, бийлейм деп даярданышкан. Эми ырдатпай эле коеюн, себеби тили жакында эле чыкты. Ырдаганы мен баары түшүнбөйсүңөр. Себеби мен турдайт да. Атам бия жанчумана деп ырдайт да. Андан көрө жөн эле бийлетип коеюн, 1 минутталык көрүп калсаң. Чык. Бас. Оппа. Бул Молдокмат Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасынын үлүштүк курулуш программасынан батир алган. А бул болсо Каныбек. Башка курулуш компаниядан батир алган. Каныбек уста жалдаган. Ал үйүнүн кооз болушун жана батыраак бүтүшүн каалайт. Эртерээк бүтүрүп бергилем бул жерде. А Молдокмат уста жалдап убара болбой, ошол эле акчага бардык шарты бар. Бүткөн даяр үй алган. Сиз дагы Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасынын үлүштүк курулуш программасынан батир алып, даяр үйдө жашаңыз. Булар бирөөсү сары, бирөөсү кара. Кичине кызым мага окшош кара да. Анан үйдө сурай берет, ата дейт. Десем, неге экөөбүз карабыз дейт. Мен айттым, энең кара да кызым дедим. Энеси мен үчөөбүз карабыз, бул чоң атасын тартып сары болуп калган. Билейсиңерби? Биздин жаңы музыканы коюп бересиң, азыр айтам. Жанзе деген музыкага даянышкан. Жанзе Жанзе силер дагы эмнерден кылдыбы? Кая корсаң Жанзе. Телевизор койсаң дагы Жанзе чыгып атат. Телефон чукуласаң деле Жанзе чыгып атат. Радиону жандырсаң деле Жанзе чыгат. Тойго корсаң тойдо адамдар Жанзеге билип жүрөт го мындан доңгурдун. Ошо баланы тутуп алсам бир нерсе кылып коем бар го мына. Жанзе. Мыналар дагы Жанзе деп эмнерден кылышат? Азыр Жанзе коюп берем, бийлегиле болуп турбу? Молодец. Sen kimden kızsın? Atam. Gördüңөр. Sen kimden kızsın? Atam. Gördüm. Kimden canında olsa oşan aytıp koyuyor Türkler. Oldu, bari örgüle var. Apan canlı var. Oy молодец. 3-4 yaşta. 4-5 yaşta kança. Kızlar törөлгөндө мен ат коя албай өтө кыйналгам. Чын. Не деп ат коебуз деп аялмайтты. Ойлонуп туруп, кайсы кыздын атын айтсам эле, бу кайсы ойношуң болуп кетти, урушуп кетебиз. Айпери десем, бу кайсы деп урушкан дейт. Асел десем, бу кайсы деп урушкан деп экөөбүз урушуп кете бердик. Анан кой чоң атасына эле айтайлы деп чоң атасына айтканбыз. Барып, ата, мына небереңизге ат коюп бериңем десем, болду балам, кыздын атын Нүреле деп коебуз деди. Апам экөө урушуп кетти. Алардын историясын экен билбейм деме. Чынбы. Атаңа кантип сурайсың? Атам мурда жаштыңызда не болду деди, а? Же 1,5 жыл сүйлөшөсүң атаңар менен. Айтып береби? Балам биз жаштыгыбызда кыздар менен жүрүп деп айт да, чынбы? Болгон. Ошентип атыр, анан чоң энеси койгон, чоң кызым аты Айбике деп койду. Кичинесинин атын Аяна деп койду. Рахмат. Эми айта турган нерсем, кыргызда баа жакшы сөз бар го. Кыз бала атасына жакын болот дешет, ушул нерсе чын экен. Мен ойлонуп, неге кыз бала атасына жакын болот деп ойлонуп көрсөм, таптым акыры. Не себебинчи? Бул кичинекей кыз болгон менен булар деле баары аял киши экен да. Неге апасына жакын болбойт десе, аял киши менен аял киши 5 мүнөттөн кийин эле табышпай кала берет го. 5 мүнөт сүйлөшүп атып эле сөз талаш урушуп кетерсиңер го. Сен ушакташып отуруп, неменин кызы окуудан чыгып кетип, кийин Россияга качып кеттир дейт го десе, жок, ал турмушка эле чыгып кетти десе, мен өз кулагым менен уктум эмес, мен өз көзүм менен көрдүм болсо, мен сенин тууганың болом го деп сөз талаш урушуп кетет. Мурда ошондой эле азыркы келиндер мактанат урушуп кетет экен, Мен мына алтынды 25 миң алдым десе, базарда 12 миң турат го бунун деп. Базарда кытайский бул Россия десе, Россия эмес 375 кыргыз алтын экен го мына деп. Ба алтында кичинекей цифраны жаман тез көрүп коет экенсиңер,
Мен оны қармап издеп атып, қана, а мынау деп атып зорға көрем десеңер. Бүренің мойнындағыны мен аялым көріп қойды да. Мындай өтіп кетеді. Алтын қырғыз екен деп қойды. Ошентип анан аял киши сөз талашы урушуп кете берет, башка кыла берет депчи. Мисалы үчүн ошо кыздардын деле үйдө апасы менен кээде сөз талашы урушуп калат да. Ой. Рахмат. Бул менин бир тууган жыйыным болот, кол чаап койсоңуздар болот. Бул менин гүл секторум болот десең. Ушинтип гүл ташыйт. Рахмат, мен кайра улантып кетерин, эстеген жермен. Бул ошол кыздарым ошентип апасы менен атасына жакын болот да, апасына неге жакын болбойт деп ошентип үйдө урушуп атып, анан бир күнү барсам, үчөө ызылдаш урушуп атыптыр да. Анан мен эмне болду? Токтоп, эмне болду десем, апасы айтат, "Мына чоң кызыңыз баштады бардыгын" дейт. Эмне болуп баштады? "Ата меники" деди. Мен ошонукмун, анан кимеким? Десем, "Ана мына кичине кыз жок, ата меники" деди. Анан ошентип экөө урушуп кетти. "А сен не кыйкыртасың?" десем, "Анан мен айттым, ата меники, менин эрим дедим" дейт. Тоол. Кой деп жараштырайын десем, болгудай эмес, ырзылдап атат. Аны апама чалдым, "Апа, мына кара. Неберелериңиз ата меники деп, келиниңиз эрим меники деп талашып атыптыр" десем, "Аларың айта берет, сен меникисиң" деди. Үчөөнү жараштырам да, төртөөнү уруштурдум, Мен түшүнүп болбойбу? Негизи ушундай аял кишилер сап кичине түшүнүксүзүрөөк болосуңар. Же мен өзүм түшүнбөймүнбү, билбейм да мындай. Азыр айтып көрөйм, мисалы үчүн силердин деле үйүңөрдө ушундайбы? Мындай иштей жүрсөң аялың звонок кылып, "Кечке эмне тамак кылайын" дейт го. "Манты кылып кой" десең, "Качан камыр жайдым" дейт. Макул, анда курдак кылып кой берсең, "Майды тамак жегенге айтат." Анда мастыга кыл десең, "Ошо дагы тамакпы" дейт. Анда өзүң билгениң кыла берчи, эптеп бир нерсе айтчы, мен таппай атам дейт. Же айтсаң жакпайт да. Чынбы? Базарга жөнөтсөң деле проблема да аял кишиничи. Базарга жөнөтүп бересиң, телефонуңа сүрөт жөнөтүп берет. "Сизге сарысы жактыбы же кызылы жактыбы" дейт. Кой ушу көңүлү калбасын деп, "Мага сарысы жакты" десең, "Мага кызыл жакты да" дейт. Анда кызылын ала берди десең, "Кызылы арзан экен да" дейт. Анда өзүң билгениң ала берчи, "Сен мага ошентип көңүл бурбайсың да" дейт. Кантип көңүл бурбай коет? Чынбы? Көңүл бурам мен. Аз бир чекеден айтып берейин. Ушунча чыгып калдым, арманым айтып болайын, чынбы? Мисалы үчүн, жаңы үйлөнгөнүмдө аялым айтты, "Мага акча бериң" деди. "Не кыласың" десем, "Мен каш жасаганды үйрөнөм дагы, кийин каш жасап бизнес кылам" деди. "Боптур" деп бердим. "Кийинки жылы акча бериң" деди. "Эмне кыласың" десем, "Мен Кытайдан товар алып келгенди үйрөнөм дагы, товар алып келип бизнес кылам" деди. Унчукпадым. "Боптур" деп акча бердим. "Кийинки жылы акча бериң" деди. "Эмне кыласың" десем, "СММ деген бизнес чыгыптыр, ошону үйрөнүп, ошондо мен бизнес кылам" деди. "Андан кийин дагы акча бериң, эмне кыласың" десем, "Бир нерсе кылам" деди. "Токто" дедим. "Кече эле Кытайдан товар алып келем" дедиң. "Анан кийин СММди үйрөнөм" дедим. "Алар анча болбой калды" дейт. Ошентип ар нерсеге акча алып окуп атып, акыры үйдө мынтип манты жасап атат азыр. Бул бизнес мага жакты бирокчу, жакшы экен. Үйдөн чыкпайт, үйдө кечке отурат. Телефон чалганга колу бошобойт, кечке камыр жаят. Каяктасың деген аял жок азыр. Азыр наоборот мен чалам, мен сага керекминбе депчи. Камыр жаят, эт манты, картошка манты. Бирок адамдарга таң калам, ушунун баарын ала берет экен, Азыркы келиндер эмне камыр жайбайбы азыр? Кандай мен түшүнбөйм, Оңой эле го. Үйдө отуруп, нормальный бизнес кылат. Нормальный пул таап атат. Мен айттым анан кийин аялмачы. "Молодец, ишиң жакшы болуп атат, клиенттериң көбөйүп калды. Ушумен иштеп өнүп өскөн болуптурбу" десем, "Боптур" дейт. "Анан дагы эртең акча бериң, психолог болом дебегин анан" дедим. Чынбы? Өзү и так психологдор көбөйүп кетти, Интернеттен көрүп атасыңар, кайсы Инстаграмдан кайсы баракчасын ачсаң эле аялдар чыгат. Бактылуу айым болгуңуз келеби? Анда бизге кайрылыңыз. Биз сизди бактылуу кылганга үйрөтүп өзгөртөбүз. Өзүнүн эри жок өзүнүн. Өзүнүн эри айта берген өзүчү. Анан биздин аялдарга бактылуу болушту үйрөтөт имиш. Дагы эмне деп коет?
5 жыл ушул акылым 5 жыл мурда болгондо мен мындай кыйналмак эмесмин дейт. Мен ичимен айтып коем, 5 жыл мурун акылдуу болгондо эриңен ажырашпайт элең дедим. Ошо аялга айтып келет да, сен азыр деле акылың жок, болгондо жарашып алат элең дегин келет манчы. Ой, рахмат. Кол чайып койгоңуздар, кошун, Гүл сектор. Гүл сектору. Ошентип 5 жыл мурда ушул акылым болгондо мен мынча кыйналбайт элем. Анын оюнда 5 жыл мурда тупой болгондагы азыр олуя болуп кеткендей да, мыначы. Жанагы сөздөрүн угуп отуруп бууп тынчтык болгон келет ананычы. Аялым ошого барам дейт да баягы. Акшаман барам дейт. Бопту, барчы, мен үйрөнүп кетип жөнөттүм аялым. Барды, келди, өзгөрдү бирок. Өзгөрүп башкача басып калды. Не болду? Мен дейт, сизди сыйлашым керек экен дейт. Ох дедим. Мурда эле барбай белем дедим. Дагы айт, дагы десем, мен дейт, сиздин айтканыңызды кылышым керек экен дейт. Мен сизге адеп звонок кылып жиниңизге тийбешим керек экен. Мен наоборот сизди сүйдүрүшүм керек экен дейт. Ошентип жакшына кетип аткан жерден бирок но деген жерлер да бар экен анын. Анан десем, мен дейт өзүм бийик тутушум керек экен дейт. Токто десем, мен дейт өзүмү баалашым керек экен дейт. Как будто мен аны баалабай аткандай да. Анан дагы эмне десем, мен эми өзгөрүшүм керек экен дейт. Мен айттым, аялым дедим, сен ага бар өзгөргөнүң менен үйдө бала чагаң көз өзгөрбөй атабыз го дедим. Сен өзгөргөнүң не пайда? Жумбу? Анан дагы эмне деди десем, мен дейт өзүмө жакпаган ишти жасабашым керек экен деди. Ошодон кийин үйдө идиш жуулбай калды. Үйлөр тазаланбай калды. Тамакты кадимкидей күндө кафеден жеп калдык. Анан айттым, токто дедим, мен дагы өзүмө жаккан ишти кылайын десем, кылайын деди. Ошо идиш аяк жууганы, тамак кылганы, өзүмө жаккан бир экинчи аял алайын дедим мен. Аял киши жаман ичи тар болот экен, секин өзгөрбөй турган болду акыры. Пикиринен кайтты. Жак, бизде мурдагы жашообуз эле жакшы экен деди го акыры. Өзгөрбөй турган болду. Чын да, мен мындай, мисалы үчүн мурунку апаларыбызга карап көрсөң, психологу жок эле, бир жакшына эле бактылуу эле жашап келатат го, чынбы? Биздин апаларыбыздын психологу кайненеси болгонго биздикилер. Мотивациясы талаа болгон, Мен билем да, мисалы үчүн апам 1 гектар пахта карайт эле, 50 сотик тамеки карайт эле, 40 сотик семичке, 40 сотик жүгөрү эгет элек. Мунасага менен. Эми азыркы келиндерди 50 сотик, 1 гектар, 40 сотик деп жүрөгүн сыкпайын. Бир 2 катар помидор ек деген бели сынып калат азыркы келиндеринчи. Үйдө 4 та пиала жууп алып, ай башым дейт го. Башым ооруп калды деп. Үйдө иш кылыштан зеригип, үй тазалаганы бандай адам чакырат. Келиннин бир нерсе деп оны реклама кылып коет дагы. Кели үй тазалап кетет. Мен мындай ойлондум да, кир машинаны кирди кир машина жууп атса, үйдө ошо келиннин деген тазалап атса, тамакты кафеден жеп атсак, биз неге катын алдабыз дейм да мен, Мен жалпы аял затынан суроо берейинчи. Бу жашоодо максатыңар эмне өзү? Мына биз эркектерден эмне каалайсыңар, Биз эркек, бечара эркектерден. Мен жалпы эркектерге сунуштайынчы, туугандар, эркектер, тамакты кафеден жеп атабыз, Кирди кир машинаны жууп атат, үйдү пилесөз тазалап атат. Давайте бир бала төрөй турган аппарат ойлоп табабыз. Тамашалашып өттүк. Негизинен биз ар бир эркек жалпы аял затын жакшы көрөбүз. Бирок кээде мынтип бууп койгун келет, деп койгун келет. Бирок эркек киши сабырдуу болот да. Унчукпай көрөбүз. Аял киши эмне үчүн эркек кишиге көп киришип берет деп интернет изип бир кызыктуу нерсе таап алдым. Бернард Шоу деген бир драматург болгон экен, атактуу, акылдуу киши. Ошого бир аял киши суроо бериптир да. Сизге суроо дептир. Не деген суроо десе, эмне үчүн Кудай биринчи эркек кишини жараткан дептир. Биринчи адам атабы жараткан, билесиңер, Эмне үчүн Кудай биринчи эркекти жараткан десе, жанагынын жообун караңыздар. Себеби эркекти жаратып атканда аял киши мишет этпеси үчүн дептир. Чында, эгерде бир Кудайдан болуп, аял киши биринчи жаралып, андан кийин эркек киши жарала турган болсо, киришет эле да, чынбы?
мындай башын жасап атканда кашын кичине капкара кылып койсоңуз болобу? Жакшы, жакшы. Мурдун сал чоңураак кылып койсоңуз болобу? Рахмат. Мойнун кичине узун кылып коюң деп. Киришип анан onu бергенден кийин секен 1 ай жашап, 1 айдан кийин кайтып келип, мынаны кичине өзгөртсө болобу деп алмаштырып эле да мына аял кишилерчи. Таң калдым да. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Бизге эң бир жашоодо плюс болгон нерсе бул баягы аял кишиге, эркек кишиге берилген нерсе да белек да. Аял киши күйөөсүнүн ыраазылыгын алса, анан бейишке түшөт деген сөз бар, Да Кудайга шүгүр жакшы ушундай окуган, Кокус бир нерсе болуп калып, кокустан болуп да. Аялыңын ыраазылыгын алсаң, анан бейишке түшөсүн дей турган болсо, бир дагы эркек бейишке түшпөйт эле койгон. Туулуу эле тозокко карап майлы. Аял киши бул жашоодо ыраазы болбой атканбы? Рахмат. Тамашалашып өттүм. Эми чындыгында баары тамаша менен болду. Чындыгында айта турган болсом, мен баарыңыздарды жакшы көрөм, аял кишилер. Анан бул нерселерди айтып атсам, бул эмне койгон? Бул аялым мынча жаман көрөт дебеңиздер. Биз аялымы жакшы көрөм мен. Просто аялыма карап туруп ушу сценарийлерди алып жазып коерем да. Чын.